шайлоонун алдында да айтып келгенбиз, сиздердин үнүңүздөрдү угуп келгенбиз. Анан кийин ошолорду биз жеткизип, ошол жерде аткаруу бийлигине, биздин мамлекеттик башкаруучуларга, ошол жердеги азыр биздин мамлекетибиздин азыркы өзгөчөлүгү ушу айтылган элдин көйгөйлөрүнүн ордунда чечип атышат. Өзүңүздөр бардыңыздар байкап билип атасыздар. Көпүрөлөр, мектептер, жолдор, дагы дамбалар, дагы көптөгөн нерселер жасалып атат. Бул дагы болсо ушул биздин мамлекетибиздин жакшы жолго түшкөндүгү. Дагы Кудай буйрса дагы көптөгөн дагы пландары бар. Эми жанагы Москва бир күндө эле курулуп калбайт дегендей, мына мамлекетибизге жаңы жанагы жетекчилер келип, көптөгөн жакшылыктарды кылып атат. Дагы 1-2 жылдын ичинде дагы өтө сонун жакшы пландар, максаттар бар. Кыргызстаныбыздын жанагы глобалдуу пландарынан. Эми ошондон биз жергиликтүү тургундардын депутаты болгондуктан, жергиликтүү тургундардын көйгөйүнү ошо бийликке жеткизүүнүн көпүрөсү болгон депутат катары жакшы жигиттерди шайлап, ушундай жигиттерди колдоп атасыздар. Тынччылык болсун, жаштар болсун, ушу жолубуз жаштарга кызмат кылсын. Айыл өкмөтүнүн башчыларына жана башка биздин айылдан чыккан депутаттарга чоң ыраазыбыз. 4-майда чоң сел болуп, бул көпүрө кичине көпүрө болчу. Келип, жыгачтар тыгылып, көпүрө суу ашып, айылдын 3 айылды басты да, 3 ай 3 көчөнү толук суу акты. Көпүрө бузулду. Анан кийин айылдын тургундары эми буяка жөө катташты, анан машина болсо кирпич завод менен айланып катташты да, почти бир ай өтүп көпүрөнү бүтүрүштү. Бирок ошол аралыкта эми кыйынчылык болду, кыйынчылык болсо дагы эми зато көпүрө бүтүп калды. Бул чоң самалык болду эл үчүн. Бул эми элге төбөлүк кызмат кылган чоң жакшы көпүрө болду заманбап. Ошо курган куруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзү биз азыр ушул убакта бүт элдер менен шайлоочулар менен жолугушуп жүрөбүз. Анан кийин бүт көйгөйлөрдү угуп атабыз. Анан кийин колубуздан келе турган иштерди жасап беребиз ушул быйылкы жылда деп атабыз. Жок, колубуздан келбей пландаштырайлы, кийинки жылдарга пландаштырайлы дегенден ачыгын айтып, элдер менен ачыгын айтып эле сүйлөшүп атабыз баардык жерлерде. Бул жанагы бир эле айыл өкмөттө эмес, бир эле айылда эмес. Анан кийин ушу өзү шайлоочулардын буга чейинки шайлоого чейинки берген суроо талаптарын дагы аткарганга аракет кылып атабыз. Ошол эле суроолордун бирөөсү мына бүгүн дагы болду. Бүгүн мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, көпүрөнүн ачылышында элдер өздөрү ушу ашар жолу менен ушул жерге даярдашып аткан экен. Спорт площадкасыны, футбол аянтчасыны, волейбол аянтчасы болот экен. Ушул жерге ушу көмөк көрсөтүп берсеңиздер деген аракетти ойлорду айтышты эле. Биз дагы ошо аракетибизди айттык, өзүбүздүн колубуздан келе турганыбызды, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн болсо дагы биз аракет кылайлы, жардам берели. Калганынан кийин ушул жанагы жергиликтүү бийликтерден да суранып атабыз. Сурандык. Азыр мына ушул жанагы президенттин өкүлчүлүгүнөн, Жалал Абад областынан, анан кийин айыл өкмөттөн дагы ушул проектисин эртерээк түзүп берип туруп, өзүбүз мына эртең бүрсүгүнү биринчи башталып турганга бир 500 миңдей акча каражат кетет экен. Ошонусун чечип бердик. Эртең бүрсүгүнү ошол каражат бул балдардын ушу тургундардын колдоруна тиет. Устакыларын берип, ушул баштапкы иштерин баштай беришет. Анан кийин проекттерин бүтүргөн болсо, ушул ойлоп атабыз ноябрдын аяктарына ушул жерге дагы келип туруп, ушу спорт аянтчасын ачканга Кудайым насип этсин деп. Ошондой пландарыбыз бар. Кудай берсе ошол ишке ашат. Бир жуманын ичинде берип коелу. Сиз понедельник бердип коеюн. Эртең бүрсүгүнү бердип коеюн. Бүрсүгүнү бердип коемун. Эдик менен Самаш өкмөт жумасына мен өзүм. Ооба. Эме кылгыла берип коелу, анан кийин ошо карап туруп баштай бересизлер. 500 миң сом. Калганы өзүңөр неме кыла бересиздер. Проектсин.